Контент жаратууда биринчиден өзүңүздүн контенттин түрүн аныкталуу керек. Сизге кызык жана сиз жакшы түшүнүп билген мазмун аудиторияңызга да өтүмдүү болот. Бирок сиз өзүңүздүн жөндөмүңүздү же кызыгууңузду балким байкабай жүргөнсүз. Ошондуктан алгачкы кадам бул ой жүгүртүү. Мага эмне жагат же мен эмнеге кызыгам, эмне тууралуу айтып бере алам деген суроолорго жооп издеңиз. Кааласаңыз, бүгүн эмне кылганыңызды, эмнени жактырганыңызды талдап жазып алыңыз. Маселен, бийге бардым, мектепке бардым, футбол ойнодум, телефондо отурдум. Ошондой эле сиздин контентке болгон кызыгууңузду жазалы. Кандай маалыматтарга кызыгасыз, эмнелерди окуйсуз, кандай паблик канал баракчалар сизге жагат? Мен көбүнчө интернеттен эмнелерди издейм? Мына ошол суроолорго жооп издеңиз. Ушинтип жазып отуруп, сизге эмне жакын жана кызык деген суроого жооп алса болот. Ал сиздин контенттин темасына айланышы мүмкүн.